күндөрү Каракол шаарында өткүр ичеги карын оорулары көп катталууда. Мындан улам бүгүнкү Учурда кой программасында биз дал ушул оорунун пайда болушу себептери тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн атайын студияга коноктор чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Студияга Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Айман Курманова жана Каракол шаардык санэпид кызматынын дарыгер-эпидемиологу Бермет Үмөталиева бизде студияда конокто. Эң алгач сөздү дал ушул кооптонууну жараткан өткүр ичеги карын оорулары тууралуу баштасак, оору эмнеден улам пайда болот, анын себептери, белгилери кеңири айта кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бизде кечээ күнү 6 август 2026 жылда бизге облустук бириктирилген оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнөн телефон аркылуу билдирүү келип түштү. 5 август кечки саат 5-тен баштап жугуштуу өткүр ичеги карын оорулары боюнча бейтаптардын көп санда катталуусу боюнча билдирүү келип түштү. Ошол учурда дароо эпидемиологдор, эпидемиолог врачтар дароо эпидемиологиялык изилдөөгө чыгып, бириктирилген оорукананын ошол жугуштуу ичеги карын оорулар бөлүмүнө барып, эпидемиологиялык иликтөө жүргүздүк. Иликтөөнүн негизинде 5 августтан бүгүн 7 августка чейин жалпы облустук бириктирилген ооруканага жалпысынан 280 оорулуу кайрылган. Анын ичинен азыркы учурда 60 оорулуу ооруканага жаткырылды. Калгандары болсо өздөрүнүн баягы акылына карап үйлөрүнө амбулатордук дарылоого жибергендиги боюнча бизге маалымат берилди. Андан тышкары биздин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы тарабынан бардык мүмкүн болгон оорунун булактарына эпидемиологиялык изилдөөлөр жүргүзүлдү. Анын ичинде суу системасы боюнча, ичүүчү таза суу боюнча дагы жеринде иликтөөлөр жүргүзүлүп, атайын кызматтарга тапшырмалар берилди. Андан тышкары бүгүн биздин санитардык бөлүмүнүн кызматкерлери, анткени бул өткүр ичеги карын оорулары мезгилдүүлүк деп коет. Көбүнчө жылдын жылуу мезгилдеринде катталат, көбүнчө бул жай мезгилинде катталат. Анткени бул эмнеге байланыштуу? Бул күн жылыган учурда ошол оорунун козгогучтары, микроорганизмдер, булар айлана чөйрөдө өздөрүнүн туруктуулугу жогорулап, андан тышкары мөмө жемиштерди биз жайкы мезгилде көп жегендиктен ошо мөмө жемиш аркылуу дагы берилиши мүмкүн. Ошондуктан ошо суу системасын текшерүү менен бирге биз бүгүн базарларга чыгып, базардагы сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Баягы продуктулардын тамак аш азык заттарынын туура реализация жүргүзүү боюнча, андан тышкары жер жемиш, мөмө жемиш саткандарга өзүбүздүн атайын түшүндүрмө баракчаларыбызды таратып, санитардык агартуу иштерин жүргүздүк. Азыр базарда көбүнчө жер жемиш саткандар келген жер жемиштерди көп убакытка жана камаздардын ичинде көп убакыт сактабаш керектиги жана башка иш чаралар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан тышкары Каракол шаарынын ар кайсы точкаларынан ичүүчү таза сууга лабораторияга изилдөөгө үлгүлөр алынды. Азыркы учурда лабораторияда үлгүлөр изилденип жатат. Акыркы жыйынтыгы азырынча чыга элек. Чыкканда дагы кошумча маалымат беребиз. Андан тышкары азыркы учурда көбүнчө маалыматтарды биз социалдык тармактар аркылуу алабыз азыркы учурда. Ошон үчүн Instagram жана Facebook баракчаларына оорунун алдын алуу боюнча маалыматтарды калк арасында түшүндүрүүгө социалдык тармактарга маалыматтарды таратып жатабыз жана эпидемиологиялык иликтөө иштери азыркы учурда уланууда. 280 бейтап кайрылды деп калбадыңызбы? Ошо жаштары канча жаштагылар көбүнчө? 280 оорулуунун мен жана жогоруда айтып кеттим, жалпы бул 5 августтан 7 августка чейин кайрылган оорулардын ичинен көбүнчө 14 жашка чейинки балдар арасында катталган. Көбүнчө 14 жашка чейинки балдар арасында балдар кайрылып аткандыгы аныкталды.
Булардан биз эпидемиологиялык иликтөө учурунда баягы ар бир пациент менен палаталарга кирип, тышта очередьте турган кайрылган бейтаптар менен сүйлөшүүлөрдү, аңгемелешүү жүргүзгөн учурунда мисалы бизде болот эмес, баягы массовый пищевое отравление, баягы бир кафеден тамак жегенде же башка да бир жерге көлдүн жээгине барып 10-15 киши чогуу тамак жеген учурда дагы катталган учурлар болот. Бирок бул азыркы 3 күндөн берки акыбал боюнча айтсак, сурамжылоо жүргүзгөндө бирөө үйүнөн тамак жеген, кээ бири арбуз жеген, кээ бири арбуз жеген эмес, кээ бири такыр эле мөмө жемиш жеген эмес. Ошондуктан биз азыркы учурда оорунун келип чыгуу себебин бир гана суу же болбосо тамак аш же башка учур деп анык азыркы учурда айта албайбыз. Эми дарылоо кандай жүргүзүлөт? Айтсаңыз, үй шартында мисалы биринчи жардамды кандай көрсөтсө болот? Азыр эми жай мезгилинде ушу куруч ишек карын ооруларынын күчөй турган мезгили. Бирок бул бүгүн акыркы 3 күндөгү ситуация, биздин областной больницадагы ситуация абдан чоң көйгөйдү тургузду да. Бир күндө ушунча приемга 180 киши бала кайрылыптыр. Ошолордун баары 14 жашка чейинки балдар болуп атат да. Анан бул абдан чоң эмедик көйгөй түзүлүп атат бизге. Биз ошол үчүн санэпидстанцияга экстренный берип, бул эменин көз эмесин аныктаганга причинасын, эмне үчүн мындай болуп калды, внезапно ушундай болуп көп балдар оорулуп атат. Анан кийин булардын баарын клиникасына карасак, көпчүлүгүнүн клиникасы окшош болуп келип атат. Температуралар 40-42 градуска чейин көтөрүлүп келген балдар бар. Баары кусуп атат. Көбүнчө кусуп атышат. Анан ичтеринен иштери өтүп, кан аралаш өтүп келип атышат да. Анда иштери ооруп, ыйлап балдар жатышат. Ушундай мындай караганда клиникалары окшош болуп атат бири-бирине. Бирок мындай эпиданамнез деп коет, белгилери кай жактан бул чыкты деп изилдесек, ар кимиси ар жактан болуп атат да, бири-бирине байланыштуу болбой атат. Ошол үчүн биз кооптанып, бүгүн штабта өткөрүлдүк. Штабта да ушул ситуациянын баарын аныктап, причиналары эмнеден болуп келиши мүмкүн. Эми 5-inde 6-сында Каракол шаарынан көбүнчө кайрылгандар болуп атса, бүгүн райондордон да келе баштады. Бирок алардын да клиникасы ушуга окшош болуп атат. Температуралар 40-42 градуска таң атканча кусуп чыкты деп атышат, иштери ооруп атышат. Анан иштеринен кан өтүп, иш өттөрүп, ушундай иштери буралып, балдар ыйлап келип атышат да. Демек, ушул белгилер байкалса, дароо ооруканага алып барыш керек. Ооруканага алып барыш керек. Анан кийин мен дагы бир айта кетет элем, ошо бизге бир күндө 180 балдар кайрылып атпайбы? Анан ушунун көп учурларында биз дайым айтабыз, бизде врач КСВ бар. Ушундай биринчи белгилер болуп калганда врач КСВларга кайрылса, анан алар карап туруп, кайсынысы стационарга жатыш керек, кайсынысы үйдөн дарылаш керек деп көзөмөл берет да. Булар бирок мамашалардын көптөрү аптекага кайрылат экен. Анан кийин эле бизге келгенге чейин антибиотиктарды берип, лоперамид бердик эле деп көбүнчө, ар кандай пробиотиктарды бердик эле. Өздөрүнчө дарылап келип атышат. Ошол үчүн бизге аныктаган себебин дагы абдан кыйынчылык туудуруп атат. Анткени лабораторияга анализде антибиотик алгандан кийин эчтеке кандай бул жерде микроб козгогучу ким экенин биз аныктаганга кыйынчылык туудуруп атат. Биринчиден, экинчиден биз дарылаганга да кыйынчылык тугузуп атат. Анткени кенедей антибиотик алгандан кийин организм чувствительниси биз берген антибиотикке туруктуу болбой калышы мүмкүн. Ошол үчүн болбады антибиотиктарды берип, өз алдынча дарылаганды ушу энелерге айтып коет элем. Ошолор эме болбой, биринчи белгилери билингенде эле врачтарга кайрылса. Негизи өткөн жылы кандай болду эле абал? Өткөн жылы мындай бул 3 күн өзгөчө күн болуп атат да биз үчүн. Какая-то бир вспышка, өткөр куруч ишек ооруларынын бир вспышкасы деп айтсак болот эле. Бирок анын эмеси козгогучу, если бир жерден болуп, например, тойдо өткөрүп, же дагы бирдеме болсо, бул жерде ар кимиси ар кандай, жана эпидемиолог айткандай, бирөөсү арбуз жедик деп атат, бирөөсү жүзүм жедик дейт, бирөө эчтеке жеген жокпуз дейт. Бирок баардыгын анализдерип өтүп келгенде, үйүндө ушуга чейин 3-4 киши ооруду эле, мындай эле өзүбүз дарылап койдук эле деп атат да.
ар бірісі біреусі эле міне бүгін ушу бала ооруду алып келдим деген жоқ. 3 күн 4 күн үйүндө кармашып, ана болбой калган учурларда, температурасы түшпөй калган учурларда бизге кайрылып атышат да. Ошол ушуну айтат элем, биринчи белгилер билгенде врачка кайрылса, көрүнгөн жагы лопарамид деген балдар үчүн такыр болбогондары, ал деген дагы берги ар кандай антибиотиктерди берет экен. Алгага чувствительность барбы жокпу, анан оору жаңагындай күчөп кеткен учурлары болуп атат. Областтык ооруканага кайрылып атышат, ошондо райондон да областтык биздин инфекционный отделениеге кайрылып атышат да баары. Абдан көп, биз жетише албай ушуларды 180 кишини бир күндө принимать этиш деген элестетип көрүңүз бизге. Отделениеде биз алыбыз келбей болгон мобилизациянын баарын жасап, эме кылдык, жаткыра турган жаткырып, жаткырбагандар үйүнө дары жазып бердик. Тем не менее, бизде отурганда да алар бири-бири менен жугуп калышы мүмкүн. Бул деген жугуштуу оорулар да, ушуның көптөрүн айтабыз. Врач КСВ кайрылыңыздар, үйгө чакырыңыздар врачтарды. Бизге мындай баланы сүйрөп алып келбеңиздер. Алар эгер өздөрү көзөмөл берет, эгер алдар келбесе бизге направление жазып берет. Биз направление боюнча принимать этебиз. Биз бирок азыркы күнгө чейин отказ берген жокпуз. Бардыгын көрүп атабыз. Барын бейтаптарды кайрылган. Бирок ошондо да болгондо да айтат элем, убакыт КСВ кайрылса бизге да жеңилирээк болмак да. Жарандарга дагы бир жолу кайрылып өтсөңүз, кантип алдын алса болот дарыгер катары? Эми бул деген ички өткүр ичек оору деген өзү бул жаңы оору эмес, бул эзилтен бери келаткан оору. Биздин ата бабаларыбыздын учурунда деле илгери кезиккен оору. Мунун эң негизги причинасы колду таза жуу керек да. Муну мындайнын орусчасын айтканда да болезнь грязных рук деп коет да. Кол баягы ковид убактысында да бул оору аябай азайып калган. Анткени элдин баары коркуп эле ковид болот деп колдарын жууп баштаган. Анан жашыл шамды базардан алып келгенде абдан жакшы жууш керек да. Чала була чайкап коюп эле жегенде, например, жүзүмдү чала була чайкап койсо ортосундагылардын бардыгы калып калат. Или башка арбузду алып келсе тышын абдан жууш керек. Башка жашылчалардын баарын жууш керек, колду жууш керек. Анан балдарды үйрөтүш керек. Эште ойноп жүрүп чуркап келип үйдөн жеп койсо, колу грязный да, кир кол менен жеп койсо, анда да ишек. Эң эмеси элементарный оңой эме, принцип колду жууш керек да. Сиз да кошумчалап кетсеңиз. Тамак ашты үйдөн сактаганда сөзсүз түрдө муздаткычтарга сактаңыздар. Анан ата-энелер азыр жайкы учур, каникул учуру болгондуктан баягы садик жашындагы, бала бакча жашындагы балдар, мектеп жашындагы балдар үйдө калат. Ата-энелер болсо жумушка кетет. Ошо балдарга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүздөр деп айтып кетет элем. Биякта Айман Темиркуловна айтып өткөндөй, ошо болезнь грязных рук деп коет. Бул алдын алуу жолу эң эле жөнөкөй, колду гана таза жууп коюш керек. Баягы бизде учурлар бар эмеспи? Дааратканага барып келгенден кийин, көчөдөн келгенден кийин, тамак даярдаштын алдында деп ушул жөнөкөй эле эрежелерди сактап койсок, бизде азыркы учурдагыдай абал курчубайт эле. Анан балдарга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баланы кичинекей кезинен баягы гигиенанын эрежелерине үйрөтүп, анан базардан өзгөчө жанагы сүт азык заттарын сатып алганда, анан жашылча жемиштерди алганда, жашылча жемиштерди үйгө келгенде эринбестен жакшылап жууп жеңиздер. Анан сүт азык заттарын алганда сөзсүз түрдө баягы жарактуулук мөөнөтүн караңыздар деп айтат элем. Рахмат. Бүгүнкү Учурда кой программасында биз өткүр ичеги карын оорулары тууралуу сөз кылдык. Убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студияга Сыкөл облустук бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Айман Курманова жана Каракол шаардык санэпид кызматынын дарыгер эпидемиологу Бермет Уметалиева конокто болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биз Учурда кой программасында өткүр ичеги карын оорулары туурасында сөз кылдык. Ооруну дарылаганча алдын алган жакшы демекчи. Ар бирибиз ден соолукка кам көрүп, оорудан алыс бололу.